Тиги жерде бир сулуу кыз отурат. Дорожный фонддун жаңы жетекчиси. мүдүрү. Да. Сатима Танзила Орунбаевна жаңы жол фондуна жетекчи болуп келди. Bir ay болуп. Жол фонду өзү эмне иш кылат экен айтып бериңчи. Мына ушу жол фондун түзүп атканда бардыгыбыз биз да эмилгечи болгонбуз. Айтыңчы, кандай иштеп атты мына көз карашыңыз боюнча бул. Жаңы келдиңиз, жаңы көз караштар болсо керек. Мурунку жумуштар эмне кылыштыр айтыңчы. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Менин атым Сатимова Танзила. Жол фонду негизи бул каражаттарды топтоочу орган, мекеме. Каражаттардын ичинен 16 булактын ичинен бүгүнкү күндө 10 булак иштеп жатат. 6 булак боюнча мындайча айтканда сборлор түшкөн жок. Кое туруң. 16 17. Сиз 17 дедиңиз. Мен 16 деп атам. 17. 17-нчи булак бул акыркы 1 сом 1 литр боюнча кирген булак, 17 булак. Бул каражаттардын бардыгы жолдорду жалпы пайдалануудагы жолдорду оңдоого, түзүүгө, долбоорлоого, реконструкциялоого кеткен чыгымдарды камтыйт. Жол чарба департаментинин титулдук тизмесине ылайык каражаттар бөлүнөт. Андан сырткары бүгүнкү күндө каралып жаткан маселе боюнча фонддун каражаттарынан жана проектный инвестиционный работаларга берилет болчу, ошолор да алынып атат. Түшүнүктүү болду. Департамент дорожного хозяйства берген жолдор боюнча сиз ошону каржылоосуз маселесин чечесиңер, туурабы? Ооба. Максат ушунда беле? Жок. Жол фондунун. Жок, Бакыт Үсенович, бул жерде биз жол тармагын буга чейин реформа жүргүзгөн учурда жол тармагын 3 бөлүккө бөлүнгөн. Биринчи бөлүгү аткаруучу болуп мамлекеттик ишканалар түзүлдү. Экинчиден мамлекеттик заказчик болуп туруп, ал функцияны биз жол чарба департаментине ыйгардык. Кыргызстан боюнча министрликтин балансында турган жолдордун баардыгы ошо департаментке как заказчик катары закрепить этилген. Он балансодержатель всех автомобильных дорог. 19 000 километр жол. А жол фонду боюнча ошол бекитилип берилген каржы булактарындагы биринчиден топтоштуруу, экинчиден аны эффективдүү пайдалануу, үчүнчүдөн ошол мындан бияка иштебей калган же иштете турган каржы булактарын ишке киргизүү боюнча бүгүнкү күндө ишке алып келип атат. Мына жанагы 17дин бүгүнкү күндө 10 иштеп атат. 6-осунун үстүндө дагы биз чогуу биргеликте иш алып баратабыз. Аларды деле жакын ортодо бир-бирден ишке киргизебиз. Азыркы айтып аткан боюнча жол чарба департаменти мамлекеттик Түшүнүктүү болду. Чын айтайын, ушу мыйзамды киргизип биз кабыл алып берип аткандачы ушундай жакшы мыйзам болчу да. Бүт БКЧКсын чыгарып бүттүңөр ушу мыйзамдычы. Бакыт Үсенович, азыр деле мен угуп Кой турсаң. Бүт чытын чыгарып бүттүңөр. Өзүңөргө тиги эсиңерде болсо, схемаларды түзүп алып, тим эле сонун кылып алып келип биз аны карап бүт бардыгыбызчы сыймыктанганбызда ушундай болот экен депчи. Азыр бардыңар лебедь, рак, щукасын бүт бардыңчы. 24-нчү жылы канча которуп берди жол фондунун акча, Минфин? 24-нчү жылы 5 миллиард 33 миллион акча Минфинден жол фондунун источниктеринен 5 миллиард топтолду ошо бүт баягы 16 булактан, 17 булактан. Алдык. Быйыл канча топтойсуңар? Быйыл биз 7,5-8 миллиардка чыгабыз деген пландын үстүндө иштеп атабыз. Ошол 5 миллиард капиталдык салымдар боюнча, беренеси боюнча канча дагы булак, канча берет дагы Минфин? Капиталдык салымдар боюнча быйылкы жылкыга 2 миллиард 800 Бирок дорожный фонддун акчасы капиталдык салымдарга кирип кетти дагы. Жок, кирбеди. Точно, бөлдүңөрбү баягы
24-жылы, 23-жылы чырылдап жүрдүм эле. Бөлгүлө бул башка статья акчада. Башка статьянын акчасы. Бактыш Үсенович, туура айтып атасыз, капиталдык салымдар беренеси бул өзүнчө статья менен мыйзамда каралып келип атат. Ал боюнча өзүнчө Минфин бизге каражат. Ошону менен бирге жол тармагына канча акча бөлүнөт быйыл? 24-жылы 25 да айткыла. 25 боюнча бүгүнкү күндө 8 миллиардка дорожный фондтон капиталдык салымдан канча? Бүгүнкү күндө жол фонду боюнча республикалык бюджеттен 4 миллиард 440 миллион акча каражаты бекитилип берилди. Андан сырткары капиталдык салымдар беренесинен 2 миллиард 827 миллион акчага. Ошондо ал жалпысы канча болот? Жалпысынан алганда транспорт министрлиги боюнча 11 миллиардтан ашыгыраак бекилди быйылкы жылга. Бирок жол фондунун источниктери баягы азыркы бюджет менен камтылбай калган акча каражаттары келип аткан 6 айдын жыйынтыгы менен кайрадан өкмөттүн тескемеси менен көбөйтөбүз деп ошондой пландаштырдык. 11 миллиард аласыңарбы? Быйылкы жылда 4 миллиард деп атасыңар, бекитип бер деп атасың. Дорожный фондко 8 миллиард түшөт деп атасың, канча түшөт деп атасың? Негизи 8 миллиардтын тегерегинде ак каражат түшөт деп атабыз, бирок бекитилгени 4 миллиард 440. Калгандары по мере поступления будем увеличивать в течение года. Кой тур. Силер түшүнбөйсүңөр. 8 миллиард акчачы, значит 50% туурабы, ошо 16 миллиард акча түшөт экен общий бюджеткечи. Ошонун 50% дорожный фондко түшүш керек, 8 миллиард. Ошону айтып атасыңарбы? Жок. Жиберайын. Бүгүнкү күндө Булар иштеп атат. Сиз менен сүйлөшөйүнчү. 50% акциздик салыкты биз баягы эсептеп, ошо менен 17 эмен эсептеп келгенде 7 миллиард 400 болуп эсептелип атат. Дорожный фондко түшө турган болжолдо, бул түшө болжол. Ошо 50% дорожный фондко тиешелүү акча туурабы? Тиешелүү боло турган акча деп эсептелип атат. Бирок биз баягы фактически түшкөнүнө жараша беребиз да. 1 сомдун жанагы айтып кетпеди, 1 литр деген бул болжолдоо да бюджеттер республикалык бюджетти кабыл алып атканда ал каралган эмес да. Аны биз ушул распоряженияга бюджеттин комитет менен 6 айдан кийин түшкөнүнө жараша ошол сумманы алып келип туруп беребиз да. Ошонун Божомол боюнча канча түшөт ошо 1 сомдон? 1,5 миллиард түшөт деп атабыз. 1 сомдон бир эме болгондо 1,5 деп Ошондо мамлекеттик бюджетте быйылкы капиталдык салымдар боюнча дорожный фондду кошкондо бардыгын жол тармагына канча акча барат? Бүгүнкү күндө уже каралган суммаларды эсиле айтып кетсек, капиталдык салымдар 2 миллиард 800 болуп атат. 4 болуп, ошондо 7 миллиард 300 уже булардын сметасында каралган. Андан сырткары жана айтып атпаймынбы, 1,5 миллиард дегенин албат түшкөнүнө жараша берип турабыз. Ал эми кабыл алынды да ошонго түшкөнгө жараша. Түшүнүктүү болду. Негизинен дорожный фонддун милдети башка болчу да. Не болду баягы 5 километр ар бир районго быйыл? Бул демилгечүү чынында орган болчу башындачы дорожный фонд. Бактыш Үсенович. Орустарда бир жакшы макал бар. У кого деньги, тот и заказывает музыку. Силер жөнү распределить, силер вообще кереги жок болуп калыптыр дорожный фонд. Же ошонго баратасыңарбы? Буну да жок кылайлы деп атасыңарбы? Бактыш Үсенович, биз жол фонду ачылгандан баштап жол фонду как мекеме катары бир ишкана катары биз жол фонду күчтүү ишкана болсун деген баягы багытта жол фонду менен иш алып барып атабыз. Сиз айтып аткан 16 кишиден 4-өнү керектүү жагыңар ыргытыпсыңар, адамын азайтыпчы. Жол фондучу өзү бул бардык распорядитель ушул болуш керек, мыйзамдын маңызы ушунда болчу да. Минфинди минуя ал бюджетни башында кабыл алып атканыңыздачы бюджетный кодекс деп эч ким айткан эмес андачы. Бүт каражатчы казначействодон туура силерге келиш керек, Минфин эмес. Бүт силерге келиш керек ушу акчаларчы, даже налоговыйдан бардыгы. Бирок азыр мына Минфинге келет. Минфин мына азыр эми кыш бүтүп атат. Эртең башталат. Апрель, май бир тиын албайсың. Ушу менен дагы август аласыңар акчаңардычы. Дагы жол салынбай мынтип карап отурасыңар. Мурдуңар чугупчу. Каттыраак иштегиле ушул боюнча. Мына жиберайын. Мен быйыл каттуу текшерем ушул боюнчачы. Түшкөндө которбосоңор бүт күнөөнү силерге илебиз. Бардыгынчы.
Жол тармагы и так эле мына райондор, кээ бирки райондордо көп калып кетти, салынбайчы. Карагыла ушунун бардыгын. Макулбу? Бактысыз уруксат берсеңиз, жанагы Ушу реформаңарчы, реформаңарды ар ай сайын эле айта бербейчи, могу автожолду жок кылабыз, буну жок кылабыз дей бербестен реформаны до конца жеткизсеңер, акырына чейинчи. Ол да айта турган сөзүм деле жок мен. Рахмат.